Жарандардын коопсуздугу үчүн Борбордук Ала Тоо аянтындагы Айкөл Манастын эстелигинин астындагы конструкциялар демонтаждалып, толугу менен оңдолуу алдында турат. Жума күнү эстеликтин постаментин реконструкциялоо иштери башталды. Орнотулган арматуралар кесилип, 2 кран менен жерге түшүрүлдү. Эскерте кетсек, сейсмология институтунун корутундусуна ылайык, Айкөл Манас айкелинин астындагы конструкциялар чирип, жараксыз абалга келгендиктен былтыр авариялык абалда деп табылган. Ага ылайык Айкөл Манас эстелиги реконструкциялоо мезгилинде убактылуу сактоочу жайга көчүрүлүп турат. Эстеликтин постаменти толук оңдолуп, жертөлөөдөгү конструкциялар бекемделет дешет адистер. Бияка башка эстелик кошулбайт. Биякта Айкөл Манастын эстелиги кайра орнотулат. Бир гана постаменти өзгөрүлүп, ичине бий келишүү каралды. Алынгандан кийин биякта биз календардык планы 4 ай деп убакыт коюп жатабыз. Эми бул курулушта өзү көргөзөт убакыт. Айкөл Манас эстелиги 2011 жылдын 31 августунда ачылып, өлкө эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына арналган. Айкелдин автору Базарбек Сыдыков. Эстеликтин бийиктиги постамент менен кошо 17,5 метрди түзөт. Мынагы тууга байланыштуу, тууда дагы төмөн болуп калгандыктан Манастын эстелиги көрүнбөй калып атат да. Анан ошондуктан муну Манастын эстелигин дагы бийик көтөрүшкө туура келип атат. Архитекторлордун чечими ушундай экен. Манастын эстелигин көтөрөбүз дешип, анан кийин ушул жерде тем более астында реставрация болуп атат. Астында суу каптап, көчкөнү калды да. Азыр убакыты сааты келген экен. Мунун баары шаар тургундары жана коноктору үчүн коопсуздук үчүн жасалууда. Мындан сырткары Бишкек шаарында тыгындарды азайтуу жана автотранспорт каражаттарын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берген бир катар пландар коюлган. Жаңы жол түйүндөрүн салуу, жер алдындагы өтмөк менен кошо унаа токтотуучу жайды куруу долбоорлорун ишке ашыруу алдында турат. Борбор калаада гранттын эсебинен 3 жол түйүнү курулат. Алардын бири Лев Толстой жана Жаш гвардия бульвары менен кесилишинде болот. Курулуш иштери ушул жылы башталат. Лев Толстой көчөсү ушул жерге келгенде экинчи катар менен өтөт да, үстү менен өтүп кетет. Жаш гвардия келип туруп, бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, көп стройка бар. Анын баары бир топ алынат дагы. Ушул жерде мындай чоң круг болот. Жаш гвардия бульвары болсо өйдө барып, тиги Асаналиева илгерки Чапаев көчөсү ошого чейин чыгат да. Аябай чоң мындай эстакадный көпүрө болот. Бул жерде бар светофор уже болбойт. Анткени азыр мына көрүңөр, мында светофор күйдү, машиналар баары токтоп калды. Тик көпүрөнү салгандан кийин бул жерде бул багыттагы Лев Толстой көчөсүнүн багыттагы баардыгы уже светофорсуз өтүп калат да. Тыгын азайат, жок болот да бул жерде. Ал эми Лев Толстой Фучик көчөлөрүнүн кесилишиндеги 2 деңгээлдеги жол түйүнү курулат. Анын салынышы Бишкек шаарынын түштүк батыш бөлүгүндөгү автотранспорт каражаттарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Профсоюздун көчөсүн ачкандан кийин шаардын ушу батыш тарапка кетип атканы бүт ошол көчөгө түшүп атат. Анткени аябай көчө чоңойгон сайын бул практикада машинанын баары ошол жака барат да. Анан азыр Фучика менен ошо жибек жолу аябай тыгын болуп атат. Ал жерде дагы бир чоң эстакадный көпүрө болот. Андан кийин көп жылдардан бери айтылып келатат. Могул Лев Толстой көчөсүнөн Фучик көчөсүн чыгаруу. Бул да аябай эң чоң масштабтуу жумуш ошол жерде болот. Көчөлөрдүн кесилишиндеги жер астындагы 2 кабаттуу унаа токтотуучу жай, жарандар үчүн өтмөк, ыңгайлуулук үчүн эскалаторлор жана лифттер. Бул